Товарды алып келип бергенден баштап, товар келе баштагандан баштап налог төлөйбүз. Ага чейин налог төлөбөйбүз. Унутта калган ишкерлер айласы кетип амал таппай турган кези. Пандемиянын кесепетинен соодасы солгундагандарга дагы бир көйгөй кошулду. Кытайдан келген товардын көлөмү кескин кыскарган. Базарга товардын 90% Кытайдан ташылып келчү экен. Мурда коңшу өлкөдөн күнүнө 300гө жакын жүк ташуучуна Кыргызстанга кирип турса, азыр 3 эле кирип жатат дейт сатуучулар. Андыктан учурда соодагерлер киреше таппай эле чыгашага учурап жатышыптыр. 3 сезон өлдү. 4-чү сезон өлтүрүп атышпайбы? Азыр билесиңер, казактар келбей атат бизге. Өзбектер келбей атат. Чек аранын баарын тору карттан 300 машиненин ордуна 3 эле машина өтөт. Ошону таможня билбейт. Министерство экономика билбейт. Эмне үчүн бул жабылды? Бул азыркы кырдаалга да байланыштуу. Баягы пандемияга да байланыштуу. Дордойдо соода кылгандар маселени тезинен чечип берүүнү талап кылышууда. Алардын айтуусунда 20 күн ичинде чек арадагы чектөөлөр алынбаса, керектүү жүктөр жаңырган жылы гана келип калат. Дордой өзүнчө бир завод-фабрика. Мындайча айтканда завод-фабриканын налогун төлөп атат. Завод-фабриканын кылган ишин мындайча айтканда толук түрдө алып барып атат. Азыркы мезгилде ошол завод-фабриканы иштеткени сырье жок болуп атат. Сырье келбей атат бизгечи. А сырье жок болгондон кийин биз бул жактан уже налогду кандай кылып төлөйбүз? В ноябре эгерде биз товарды алсак, это уже нам бесполезно, потому что уже сезон закончен. Бул товарлардын баардыгы турган товарлар, бул мурдагы системадан келаткан товарлар болчу да. Кытайдагы жанагы бир майрамдан жабылып калгандан кийин бунун бүт бар хоска деп жазылып калган. Жактанчы бүт партын ТМП, обувь деген эчтеке жазылган эмес аерде. Бүт партын аерде коррупционный схема менен бүт партын эмеде аны камай турган товарлар да булчу. Анан азыр коркуп отурушат аларчы. Кантип акырындап Азастан чыгарып товарлардычы азыр биз общий чыгарсак финполицияндагы же кармаарын билбейт, же кармабасын билбейт да. Пандемияга байланыштуу чек ара атайын даярдалган алгоритмге ылайык иштеп жаткан. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркештам өткөрүү пункттары 1-4 октябрь күндөрү жүк ташуу үчүн жабылган. Буга Кытайда боло турчу катар майрамдар негиз катары көрсөтүлгөн. Ал эми 5 октябрдан тарта өткөрүү пункттары кайрадан иштеп баштаган. Бирок дал ушул убакта Кыргызстанда саясий кырдаал туруксуз болуп турган мезгилде Кытай тарап өтүп жаткан жүк ташуучуналардын санын азайтып койгон. Биз вне политики. Райым боло, сайым боло, бизге баары бир, бизге товар келиш керек. Анан биз деген өз убагында 6-7 жыл мурда айтып бергенбиз. Райым болсо, зам председатель таможни болгон. Ошондо баазын таможенный ставкалар бир күнү $3, бир күнү $4, бир күнү $5 каалагандай калчады таможнянычы. Ал болгон. Бирок азыр ишкерлерге уже таможенный ставканы сүйлөбөй калды булар байкуштарчы. Буларга лишь бы товар келсин деп эле калды азырчы. Аны недавно 1-3 күнгө председатель таможни, зам председатель аялды койду, который по уголовным делам преследовалась. Тоже схема раимовская была. Теперь новый Кадыржан Семетеевди коюптур. Ал киши келип эмне үчүн эл менен жолукпай атат? Эмне үчүн билбейт Торугарт эмне болуп аткан? Эмне үчүн билбейт Эркештамда болуп аткан? Баары билет. Баары коркуп отурат бир кишиден. Айына Дордойдон патент аркылуу эле 35 миллион сом казынага түшөт. Соцфондко ар бир сатуучу 700 сомдон төлөшөт. Мындан тышкары кирешеден түшкөн салыкка, ижарага, электр жарыгына жана башкаларга болуп биригип, жакшы эле сумманы түзөт. Пандемия башталгандан бери $30 000 банкрот болгон Искендер Жолдошов базардын башкы өтмөгүндө 3 контейнер иштетет. Ал 16 жылдан бери баш кийим сатып соода кылат. Кытайдан тапшырык кылган сезондук кийимдери убагында келбей, товарынын өтпөй калышына себеп болгон. Учурда насыяга акча алып, соодамды эптеп кармап турам дейт ал. Жазгы товарды кышында заказ беребиз. Январь-февральдан уже жазгы товарга заказ беребиз. Жазгы товарыбыз уже март-апрелге келиш керек болчу. Өзүңөр көрүп, март-апрелде пандемия болуп, границалар жабык болду. Весной жазгы товардан иште алган жокпуз. Вообще границалар, товарлар жок. Өзүңөр көрүп, границалар жабык. Ал сезон болбоду. Вынужден биз все равно субарендадан төлөдүк. Соцфонд, патент, охрана, земельный налог полный төлөнүп атты. Потому что биз вынужден болдук. Анан 2 ай карантинде жабылды. Бирок карантинден кийинки чыкканда уже весенний товардын сезону бүттү. Ал келсе себестоимостьтон ниже сатабыз. Эми зиманы заказ бергенбиз, хотя бы зимадан иштесе границалар жабык. Мамлекеттик бажы кызматында иштегендер бул көйгөйдү жаңыдан чече баштаганын айтышууда. Биз маалымат боюнча кечээ Кытайдан Торугарт аркылуу 7 автоунаа
жүгү менен чыкты. Бүгүнкү азыркы мен алган маалымат боюнча жүк алып чыгууга жана ортодогу нейтральный зонадан жүк алмашып атышпайбы? Ошол жактан азыр 12 машина кирип кетти, уже бери алып чыкканга. Бул иштер жакын арада толугу менен чечилгенге сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Мына мынтип айрым контейнерлерди кара кулпу кайтарып турат. Себеби базарда соода жок. Дордой базарында 100 миңден ашуун соодагер эмгек кылат. Базардын администрациясынын айтуусу боюнча Дордой жылына өкмөт казынасына 5 миллиард сомдой төлөйт. Жаңы келген өкмөт бул көйгөйдү тезинен чечпесе, базардын келечеги арсар болууда дейт ишкерлер. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Нурбек Капаров, НТС.